Достор, сонун маалымат менен бөлүшөм, бирок менин YouTube каналыма катталганды унутпаңыздар. 100 миңге 2,5 миң подписчик калды. Эми 100 миңге жеткени калдык, 2,5 миң подписчик бат эле болот, Кудай буйрса. Мен силерге сонун жаңылык менен бөлүшөм. Ассаламу алейкум, достор. Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынан жалындуу салам. Бүгүн 10 ноябрь, кечки саат 9-дан 15 мүнөт өттү. Мен жаңы эле жумуштан келдим. Азыр мен өзүмдүн чакан маалыматым менен дүйнөдөгү миллиондогон кишилерди сүйүнтөм. Америка Кошмо Штатында азыркы учурда жашап жаткан 100 миңдеген адамдарды сүйүнтөм. Бул абдан сонун жаңылык. Бардык көптөгөн мекендештер, СНГдан келген көптөгөн адамдар бул жаңылыкты күтүп жаткан. Өзүңүздөр билгендей, жакында Трамп жаңы закон киргизген. Эгерде грин картаңар жок болсо, СДЛ правасын ала албайсыңар. Тракта иштей албайсыңар. Трак мектебине барып окуй албайсыңар деген. Эгерде кимдин трак айдоого мүмкүн бере турган СДЛ правасынын срогу бүтүп калса, кайра восстановление кыла албайсыңар деген. Бүгүн Кудай буйруп, достор, Вашингтондун соту Трамп чыгарган указдардын баарын замораживать этип салды. Кудай буйрса, эртеңден баштап, достор, эртеңден баштап кимдин СДЛ правасынын срогу бүтүп калып, жумушу жок калган болсо, эртеңден баштап кайра СДЛ праваны алсаңыздар болот, достор. Көптөгөн мекендештер документтерин жоготуп ийген. Мага 4-5 мекендешим чалган. Документимди жоготуп ийдим. Ичинде СДЛ правасы бар болчу. Эми кантип восстановление кылам десе, восстановление кылбай аткан. Эртең барып жоготуп ийген СДЛ праваңарды восстановить этип алып, кайра жумушка чыксаңар болот, достор. Көптөгөн мекендештер СДЛ права алам деп трак мектебине бара албай аткан. Анткени грин карта сурап аткан, же гражданство сурап аткан. Эртеңден баштап кайра барып СДЛге окуй баштасаңар болот, достор. Мен бул жаңылыкты кимден уктум? Жумуштан чарчап, настроение жок, курсак ачка, үйгө барып, тамак жейин деп келатсам, Азамат эним чалып калды. Азамат энимди көптөгөн мекендештер тааныйт. Бул Висконсин штатында ТЭС СДЛ деген трак мектебин ачкан өткөн жылы. Анан жана сүйлөшсөк, 420 мекендешти бүтүрүп, СДЛ правасын алып бергенбиз. Бирок жакында жабылалы деп жатканбыз дейт. Ошол Висконсинде Fox Valley деген трак мектеп ачылган, ал жабылып калды дейт. Рампуронун мектеби жабылып калган, анан биз дагы жабылалы деп атканбыз. Кудай буйруп, бүгүнкү жаңылыкты угуп абдан сүйүнүп атабыз дейт, достор. Эртеңден баштап кайра күркүрөттөй иштей баштайбыз дейт. Кайра мекендештерди чакырып атабыз. Анан азыркы учурда кандай болуп калышы мүмкүн дейт. Баягы 180 саат мындай эмелерди узартышы мүмкүн дейт. Мурда деген мекендештер биздин мектепке келип, бир жума эле окуп, анан СДЛ правасын алып аткан. Ошолорду эми акырындан 2 жумага, 3 жумага узартышы мүмкүн дейт. Баары бир дейт. 2 жума, 3 жума окуйсуңбу, 1 ай окуйсуңбу, баары бир СДЛ права алганга биз грин картасы жок кишилерди деле окута баштайбыз дейт. Бул абдан сонун жаңылык, достор. Анткени деген биздин траковый компанияда дагы 5-6 жигиттин правасынын мөөнөтү бүтүп калып, жумушу жок калышкан. Кээ бир мекендештер арасынан келип бизде трак жууп ачкан. Кээ бир мекендештер ушул айдап жүргөн трагым абдан сонун эле, мен саткым келбей атат. Алмаз байке айдоочу отургузуп бериңиз деп аткан. Сүйүнчү, достор, сүйүнчү. Биздин траковый компанияда СДЛ правасынын мөөнөтү бүтүп иштей албай калган мекендештердин баардыгы, башка траковый компанияда иштеп СДЛ правасынын мөөнөтү бүтүп калган мекендештердин баары кайра ДМВга чуркаңыздар. Ал деген бат эле болот. Эгерде баягы мөөнөтү бүтүп калган праваңыздарды көрсөтсөңөр, ошол эле замат кайра силерге временный права жазып берет. Ошону менен эле эртеси күнү жумушка чыгып кетсеңер болот. Оригинал пластик праваңар Кудай буйрса бир 2 жуманын ичинде келет, достор. Мына Трамп деген указы менен мигранттарды баскылап, баягы жумуштан ажыратып атты эле. Вашингтондун жогорку соту кайра Трамптын чыгарган указаниясын замораживать этип, жок, мындай болбойт. Силер туура эмес кылып атасыңар. Америкага иштейм деп келген адамдарга өзүңөр разрешение на работу берип коесуңар дагы, кайра жумушунан иштеп аткан кишилерди жумуш жок калтырып атасыңар. Мындай болбойт деп, кайра карайбыз бул законду деп
замораживать койду достор. Бул сүйүнчү. Көптөгөн мекендештерибиз Европадан мага чалып аткан Алмаз байке биз деген дальнобойдо иштеп атабыз. Биз Кудай буйруса Америкага барып трак айдайлы деп атпадык беле. Биздин ойлоп аткан ойлорубуздун баары бузулбадыбы деп аткан сүйүнчү достор. Америкага каалаган визаңыздар менен келе бергиле. Каалаган визаңыздар менен келип, мурдагыдай эле разрешение на работу алып эле, кайра трак экзамен тапшырып, тракты иштесеңиздер болот достор. Бул абдан сонун жаңылык. Кудай буйруса мен бир убакытты таап алып, Висконсинге барып, азамат энеме кезигип, жакын учурларда сонун видео тартабыз. Бул мектеп абдан мындай күчтүү мектеп, анткени аякта инструктор болуп иштеп аткан балдардын 10 жылдап опыту бар. Достор, бул мен абдан сүйүнүп атам. Мен ушул нерседен абдан коркуп жүргөм да. Эгерде Трамп деген жанагы разрешение на работаң барбы, жокпу, чыгылып келгиле дагы СДЛ правоңарды тапшырып туруп, жеңил машинанын правосын алып кеткиле деген законду чыгарып салбасын деп коркуп аттык эле. Кудай буйруса баары сонун достор. Биздин компания күркүрөп өсүп атабыз. Кудай буйруса мына бүгүн сүйүнүп 92 болдук деп сүйүндүк. 100 болгонго 8 эле трак калды. 8 трак калды. Ошон үчүн бүгүн азыр 1 саат 2 саат мурун бир иним чалып туруп айтат: Алмаз байке, силердин компанияңарда менин 3 трагым иштеп атат. 4-чү тракты алып келдим деп сүйүнүп атат. Бир карындашыбыз жазып атат, Портландда, Орегондо бир трагым турат. Ошол жака айдоочу жиберип, аны алыңыз деп атат. Күн сайын 2ден, 3ден, 5ден трактарды кошуп атасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Инвесторлар да көбөйүп атат. Алмаз байке Кыргызстандан чыгып атат, Европадан чыгып атат, Калифорниядан чыгып атат, Нью-Йорктон чыгып атат. Алмаз байке, силердин компанияңыздарга инвестор катары трактарды кошолу деп атабыз. Биздин эшик ачык достор. Трагыңыздарды алып келиңиздер. Бүт баарын иштетип беребиз. Азыр көптөгөн мекендештер биздин трактор компанияга 35% трактарын берип атат. Бизде гросстор 10 миңден ашып атат. Айдоочулар дагы пайдасын көрүп алсын. Жумасына 3,5 миң, 3.800, 3.400 айлык алсын. Сиздер дагы жумасына 2 миң, 2,5 миң, 3 миң доллар таап, баарыбыз аман эсен турмушубузду уланта берели достор. Сүйүнчү, дагы бир жолу сүйүнчү, жумушу жок калган мекендештерибиз кайра СДЛ правоңарды узартып алып, кайра жумушка чыккыла, жоготуп келгендер кайра бастан айта туруп жумушка чыккыла, настроениясы жок мекендештердин баары настроенияны көтөргүлө дагы, кайра тракка чыгып, чоң жакшы маяналарды алып, турмушуңарды оңдоп, ата-энеңерге салып, Кыргызстандагы үйлөрдөн алып, малдардан алып, көңүлүңөрдү көтөргүлө достор. Баарыңыздарды урматтап, сыйлап, Алмаз иниңиздер, байкеңиздер, акеңиздер, үкөңүздөр дегендей. Жакшы маалымат. Абдан сүйүнүп атам. Азыр тамак ичип алып эле, уктап, кайра жумушка барабыз. Эртең Кудай буйруса биздин компанияга 3 мекендеш келет атат. Бүгүн дагы Синсинатиден бир мекендешибиз драк төсөттү. Норсайдта жашаган энебиз драк төсөттү. Дагы ким деген Мелис деген энебиз, Улук деген энебиз драк төсөтүп атат. Кудай буйруса күн сайын 2ден 3дөн мекендештер келип атат. Биздин компанияда такыр трак жок. Алып келгиле трагыңыздарды, токтоп турган трагыңыздарды баарын иштетип беребиз. Азыр мекендештер айтып атат: менин трагым 1 айдан бери жолдо чыкпай турат дейт. Менин трагым 2 айдан бери жолдон чыкпай турат дейт. Баарын алып келип атабыз. Шапка киргизип, кычырата жасап атабыз дагы. Жууп, ичи тышын жууп туруп чыгарып атабыз. 35%тен көптөгөн мекендештер келип атат. Баары сонун. СДЛ правасы бүткөн мекендештердин баарына абдан сонун жаңылык. Бул деген дүйнө жүзүндөгү мекендештерге сонун жаңылык. Мына Трамптын чыгарган закону иштебей калды. Кудай буйруса эртеңден баштап чуркагыла дейм буга. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар достор. Бирок менин YouTube каналыма катталганды унутпаңыздар. 100 миңге 2,5 миң подписчик калды.